Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз 11-класс үчүн кыргыз тили. Силер менен мен Кунокбек кызы Гүлмира. Сабагыбыздын темасына кайрыла кетсек, кыргыз орфографиясынын негизги принциптери деген теманы өтмөкчүбүз бүгүн. Сабагыбыздын кийинки Жагымдуу маана үчүн сөздөрдүн аталыштарын табабыз. Бул бөлүмдө биз сүрөттөрдүн аталыштарын тапмакчыбыз. Албетте муну таба алдыңар деп ойлойм. Бул Кыргыз Республикасы. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул Жогорку Кеңеши. Бул болсо Батыр эне ордени. Манас эпосундагы баатыр кыз Сайкал. Нойгуттардан чыккан баатыр кыз Жаңыл Мырза. Сабактын максаты. Когнитивдик максатыбыз жазуу эрежеси боюнча маалыматка ээ болобуз. Ишмердүүлүк максатыбыз суроолорго жооп берүүгө көйгөбүз жана ошондой эле туура жаза алабыз. Урматтуу окуучулар, жазуу эрежеси деген эмне? Туура мамлекет тарабынан калыпка салынган туура жазуу тартиби жазуу эрежеси деп аталат. Ал эми бизде ушундай жазуу эрежеси барбы деген суроого кабыл алган болсоңор, бизде бул эреже 2008-жылы 26-июнда кабыл алынган Жогорку Кеңештин 567-токтомунун негизинде жүргүзүлөт. Жана ошондой эле бул эреже 9 негизги бөлүктөн жана 91 параграфтан турат. Бирок биз бүгүн бардыгына үлгүрбөгөндүгүбүздөн 3 бөлүктү өтөбүз. Булар татаал сөздөрдүн жазылышы, кыскартылган сөздөрдүн жазылышы жана энчилүү аттардын жазылышы болмокчу. Алгач татаал сөздөрдүн жазылышына кайрылсак, лексикалык маанисин жоготпой өз алдынча колдонуп жүргөн сөздөрдөн куралган кошмок сөздөрдүн ар бир бөлүгү бириктирилбей айрым-айрым жазылат. Маселен, ташбака, ач көз, көз айнек деген сыяктуу сөздөрдүн ар бир бөлүгү өзүнчө маани берип турат. Экинчи, кыскартылган сөздөрдүн жазылышы баштамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда кыскартылган сөздүн айтылышына ылайык мүчө кичине тамга менен жазылат. Маселен, КРдин дегенде Кыргыз Республикасынын деген толук вариантындагы анын мүчөсү эмес, КР деген кыскартылган вариантына ылайык жазылат. Биринчи муундарынан кыскартылган жалпы татаал сөздөр кичине тамга менен башталып бирге жазылат. Мисалы, соцпедагог деген сөздү алсак, эгер силер соц деген бөлүктөн кийин чекит коюп жүргөн болсоңор, кийинкиде бул каттачылыкка жол бербейсиңер деп ойлойм. Энчилүү аттардын жазылышы эки же андан көп сөздөн турган адам аттары баштамга менен башталып, айтылышынча бириктирилип жазылат. Мисалы, Султан Мурат, Сонун бала, Жеңи жок деген сыяктуу адам аттары. Бирок эскерте кете турган нерсе, адамга гана тиешелүү өзгөчөлүктү билдирген лакап аттар Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза, Тоголук Молдо деген сыяктуу ысымдардын ар бири баштамга менен айрым-айрым жазылат. Эмесе бышыктоо үчүн ребус менен иштейбиз. Биринчи ребус кайсыл татаал сөз жана кандай жазылат. Ал үчүн силерге 5 секунд убакыт берилет. Туура. Бул Молдо кылыч. Ал эми туура жазылышы мындай болмокчу. Номер 2 ребус. Айтылуу тукмакын жеңи жок. Ал эми туура жазылышы мындай болмокчу. Номер 3 ребус. Кыскартылган үлгүсүндө КТР деп берилет. Кыргыз телерадио бир компаниясы, жазылышы жогоркудай. Ребус номер 4. Эшикти ачып жаткан айым жана көз. Бул төмөнкүдөй кошмок сөздөн турган татаал сөз. Эмесе бардык ребустарды туура тапкан болсоңор жана теманы туура түшүнсөңөр, бул смайлик силер үчүн. Эгер 1 же 2 катага жол берсеңер, бул лайк силер үчүн. Эгер 3төн ашык ката келсе, дагы да аракет кылып көргүлө. Урматтуу окуучулар, ушуну менен сабагыбыз аягына келди. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жазуу эрежесин кайталап окуйбуз.